Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу жалпы студенттер, жаңы дем жана өзгөчө маанай менен Үмүт телестудиясы старт алды. Ошмуда 17 факультет бар. Анын бири табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультети. Дал ушул факультет тууралуу бизде видео материал бар. Анын кесиптеши Майпери Мамытбекова кененирээк сиздерге тааныштырып кетсин. Кайрадан Ошмуга саякат берүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздерге табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетин тааныштырабыз. Жалпысынан бул факультет кандай адистикти даярдап чыгарат? Дал ушул сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Анда экранга жакыныраак келиңиздер, биз тааныштырууну баштайбыз. Биз агрардык кабинетиндебиз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студенттер үчүн факультет кандай шарттарды түзгөн? Биздин табиаттан туризм жана агрардык технологиялар факультетинде студенттер үчүн мен материал техникалык жактан, окуу усулдук жактан толук шарттар түзүлгөн деп ишеничтүү айтып кете алам. Биздин факультет өзүнчө окуу корпусуна ээ, аудиториялык фонд студенттердин санына толук жооп берет, дал келет. Ошондой эле материал техникалык база, адистештирилген кааналар, окуу кааналары, илимий лабораториялар, окуу музейлери иштеп жатат. Анда биз азыр сиздерге көрсөтүп отурабыз. Ал эми профессордук окутуучулук курам тарабынан айтып келсек, бул жагынан сапаттык жактан биз университетте алдыңкы факультеттердин катарына киребиз. Жалпысынан 100дөн ашык окутуучу эмгектесе, алардын ичинен 2 Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкерлер, 1 Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы сыйлыктын лауреаты, 1 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, андан тышкары 7 илимдин доктору жана 40 илимдин кандидаттары биздин студенттерге билим беришет. Бүгүнкү күндө биздин факультетте жалпысынан 1515 студент билим алып жатат. Анын ичинен күндүзгү бөлүмдө 556 студент, ал эми сырткы бөлүмдө 959 студент билим алууда. Бүгүнкү күндө биздин факультетте 7 кафедра иш алып барып жатат. Биринчи кафедра бул ботаника, биологиялык дисциплиналар жана биологиянын окутуунун усулдары кафедрасы. Экинчи кафедра зоология жана экология. Үчүнчү химия жана химиялык технологиялар. Төртүнчү физикалык география, Кыргызстан географиясы жана табиаттануунун концепциялар кафедрасы. Бешинчи кафедра бул экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы. Андан кийин бизде медициналык ветеринария жана биотехнология кафедрасы бар. Андан кийин эң жаш кафедра башкачтын былтыркы жылы ачылды. Бул агрономия жана колдонмо геодезия кафедрасы. Ушул кафедралар иш алып барып жатат. Ага, чоң рахмат. Агай, жогоруда айтып кеткен кафедраларды мен сиздерге тааныштырам. Анда азыркы тааныштыруу ботаника кафедрасы. Эжеке бизге кафедра боюнча толук маалымат берип өтсөңүз. Биздин кафедра ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана биологиянын окуунун усулу кафедрасы деп аталат. Негизинен биз биологиянын өсүмдүктөр бөлүмү боюнча илимий иштерди алып барабыз. Жалпы биологиялык дисциплиналар боюнча илимий иштерди алып барабыз. Жана үчүнчү багытыбыз бул биологиянын окуунун усулдары предметтеринен атайын илимий иштерди алып барабыз да. Мисалы алсак, өсүмдүктөрдүн алардын морфологиясы, анатомиясы, физиологиясы боюнча түрдүү иш тажрыйбаларды жүргүзөбүз, лаборатория иштерди алып барабыз. Мисалы, мына студенттер биологиянын өсүмдүктөр бөлүмү боюнча жалбырактын сырткы түзүлүшү аныктап атышат. Жалбырактын клеткасын аныктоо үчүн 3 түрдүү өсүмдүктү алып жасап атышат да. Лабораторияда ушулай. Лаборатория иштер ушул иштерди аткарышат. Лаборатория иштерди жүргүзүшөт, тажрыйбаларды жүргүзүшөт. Ушуну менен биргеликте эле түрдүү илимий иштерди алып барышат. Эжеке, айтсаңыз, ушул адисти окугандан кийин кайсыл жерден жумуш ордун таба алышат? Бул адистиктер негизинен 550-100 багытындагы табигый билим берүү боюнча биология профили, биология мугалими болуп даярданышат. Негизинен мектептерге жумушка барышат, мектепте биолог мугалим болуп эмгектенишет. Рахмат эжеке.
Аны эмесе биздин кийинки тааныштыруубуз зоология жана экология кафедрасы. Мындай суроо берилип турат да, бул кафедрада окугандар кайсыл жерден жумуш орнотуп алышат негизи? Биздин кафедра зоология жана экология кафедрасы деп аталып, ошол негизинен биз 550-100 табигый илимий билим берүү багыты бар, алда биология мугалимдерин даярдайбыз. Бирок мен ушул кеченки эле байкап атам, мектептен сырткары азыр ошол биздин биология мугалими бүткөндөр экотек инспекцияда курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгында, санэпидстанцияларда иштеп жүргөнүн көрүп атам. Ал эми экинчи багыт боюнча албетте 520-200 биологияда булар именно ошол жака лабораториялык иштерге багытталып кетет дагы ушул фитосанитарияларда, башка сестерде жана башкалар иштөөгө толук шарт түзүлгөн. Аудитория омурткалардын зоологиясы боюнча окуу лабораториялык музей деп айтылат. Анан экинчи бир окуу музейибиз бар. Бул адамдын биологиясы боюнча ошол жакка дагы барып көрсөк жакшы болот эле. Макул, кеттик анда. Мыналар чыгат, ордо чыгып кайтып коюп коет. Минеке кайтып ошол таркатып алып туруп, минеке эми ар бир орган ордуна кой. Анан аталыштары боюнча, булардын түзүлүштөрү боюнча сүйлөп бер дегенде, мына ушул боюнча сүйлөшөт. Ар бир омуртка тутумда омурткалардын өзгөчөлүгү, бул астыңкы жак, анан мына баш сөөгү боюнча ушул негизги нерселердин бардыгы ушул студенттер үчүн арналган, жеткиликтүү, жылда жаңылап турабыз. Зоология жана экология кафедрасын ага экөөбүз сиздерге толук тааныштырдык десең болот. Анда кийинки тааныштыруу айыл жергесинде өтө керек болгон адис ветеринардык медицина жана биотехнологиялар кафедрасына сапар тартабыз. Агай, бул скелет динозаврдыкы жамандай? Жок, бул скелет жылкыныкы. Жылкыныкы, уйдуку, койдуку бар, эчкиники бар, иттики бар тиякта турат. Токтуку бар. Булан атайын сатканбыз. Себеби кафедрада биринчи курстан баштап эле бизде анатомия деген сабагыбыз бар. Ошондо малдардын скелеттеринин ар бир бөлөкчөлөрүнү орус тилинде, кыргыз тилинде, анан латын тилинде көбүнчө окуш керек балдар. Ушунда агай сиздердин кафедраңыздар да практика жүзүндө булар аткарып көрүшөбү? Не кылышат? Ооба, практика жүзүндө малдарды мисалы үчүн мындай деп айтат да, малды дарылагандан көрө алдын алган эффектүүрөөк дейт да. Ошого карата биздин студенттер практикага чыкканда ошо өздөрүнүн устаттары менен бул жактан устаттар болот, мугалимдерден. Андан сырткары албетте ошо өндүрүштөгү дагы ветеринардык врачтардын жардамы менен өздөрүнүн практикасын өткөрөт. Адамдыгы билет, что айтат кайсы жердин оору, а малды билбейт да. Пока диагноз коюп биринчи, ага действительно ушундай оору экен деп аныктагандан кийин гана анан врач ошо жардамчыларга же өзү баш болуп назначение жасайт дагы, анан дарылашты баштайт. Анда биздин азыркы тааныштыруубуз агрономия жана колдонмо геодезия кафедрасы. Аны бизге жеке тааныштырып берет. Биздин кафедра агрономия жана колдонмо геодезия кафедрасы. Кафедрада эки адистик бар. Биринчиси бул агрономия адистиги, экинчиси колдонмо геодезия адистиги. Мен азыр сиздерге агрономия адистиги боюнча тааныштырып өтөйүн. Агрономия адистиги булар өз негизи биз мынтип айтабыз. Агрономдор бул жерлер жана өсүмдүктөргө врач деп. Азыркы учурда биздин студенттерибиз микроскоп менен иш жүргүзүп атат. Сөз түрдө теория лекция өткөндөн кийин биз сөз түрдө практикалык жүзүндө буларды көрсөтүшүбүз керек. Булар эмне тармактарда иштейт? Биринчиден агроном, экинчиден фермерский хозяйство, үчүнчүдөн илимий изилдөө институттарда иштесе болот, төртүнчүдөн бажыларда иштесе болот. Мындайча айтканда булардын баягы иш берүүчү тармагыбыз чоң, лабораторияларда иштесе болот. Факультетибизде заман талабына ылайык уникалдуу кесипти даярдап чыгарышат. Бул колдонмо геодезия. Ал боюнча бизге жекебиз дагы толук маалымат берет. Биздин факультетте колдонмо геодезия адистиги боюнча инженердик квалификациядагы адистерди биз тарбиялап чыгуудабыз.
Биздин колдонмо геодезия адистигин бүтүргөн бардык бүтүрүүчүлөр азыркы убакта 90% менен иш менен камсыз болуп атат. Анткени колдонмо геодезия адистиги азыркы убакта биздин мына түштүк аймакта Ош, Жалал Абад жана Баткен областарындагы жападан жалгыз адистик ушул биздин Ош мамлекеттик университетте окутулат. Негизинен биздин инженердик ушул кесипти бүтүргөн, башкача айтканда колдонмо геодезия адистигин бүтүргөн биздин бүтүрүүчүлөр кайсыл жерде жумуш аткарышат. Алар бардык биздин азыр Кыргызстандагы ири чоң курулуш тармактарында аларды долбоорлоодо, мисалы инженердик сооружение деп коелу, инженердик сооружение деп көпүрөбү, жолбу, көп кабаттуу зданияларбы, өндүрүштүк чоң ишканаларбы, мекемелерби ушуларды долбоорлоодо, аларды жердин үстүнө түшүрүүдө, эксплуатациялоодо, башкача айтканда жер үстүнө кандай гана объект салынбасын, ушунун бардыгы биздин колдонмо геодезия адистигин бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдү башкача айтканда геодезия адистигинен башталат жана геодезия адистиги менен бүтөт. Урматтуу достор, биз факультеттерди тааныштырууну дагы деле улантуудабыз. Азыркы учурда биз 4 кафедраны тааныштырып бүттүк. Бизде дагы 3 тааныштыруу кафедрасы калды. Алардын бири экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасын тааныштырам. Кафедранын негизги максаты эмне? Кафедра экономикалык география, тармактык экономика жана туризм деп аталат. Аты айтып тургандай эле, кафедра негизинен жанагы география адистигинин экономикалык география деген тиешелүү болгон предметтерин тейлейт. Анан негизги туризм адистик боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелинет. Анан бул адистиктин өзгөчөлүгү жайкы каникул мезгилинде өкмөттүн токтому дагы бар. Ошого ылайык практика мезгилдерде чет өлкөдө өткөрүп келүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Турция, Германия сыяктуу өлкөлөрдөгү тейлөө чөйрөсүнүн тармактарында иштеп келишет. Ошондагы айтып өткөндөрүңүздүн бардыгы ушул кафедрада окутулат да? Ооба. Ошол бардыгын ушул кафедрада ишке ашырууга аракет кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, физикалык география, Кыргызстандын географиясы жана табияттануу концепциясы кафедрасы студенттер үчүн кандай шарттарды түзгөн? Бул адистикти окугандан кийин кайсыл жерде жумуш ордун таба алышат? Кандай өзгөчөлүгү бар? Жана кайсыл жактарга практикага чыгышат? Дал ушул сиздердин сурооңуздарга биздин жеке жооп берет. Саламатсыңарбы? Биздин кафедра физикалык география, Кыргызстандын географиясы жана табияттануу концепциясы кафедрасы. Кафедранын негизги максаты география багытындагы илимди, билимди өнүктүрүү менен коомду атаандаштыкка туруштуруп бере ала турган компоненттүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп эсептелет. Студенттерибиз ушул алган билимдерин теориялык жактан бышыктоо максатында бизде атайын учебный планыбызда талаа практикасы бар. Кыргыз жеринин бермети болгон Ысык көл областында Ысык көлгө, Нарынга, Талас ушундай Кыргыз Республикасынын башка областтарында кыдырып комплекстүү регионалдык комплекстүү практиканы өткөрүп келишет. Бул силерден бүткөн адистер каяка барып иштейт деп атасыңар. Негизинен бизден бүткөн педагогика багытында болгондуктан бизден бүткөн адистердин бардыгы өзүбүздүн Ош областынын коңшулаш Жалал Абад, Баткен областынын райондорунда бүт мектептерде барып биздин географтар сабак беришет. Мына эжеке сиздердин сурооңуздарга жооп берди. Биз дагы да тааныштырууну улантуудабыз. Анда биздин азыркы тааныштыруубуз химия жана химия технологиялар кафедрасы. Агай, мен мектеп убагымда химия сабагы мен үчүн оор болчу да. Эжекебиз айткан, эгерде силер туура эмес кылып алсаңар, уланып калышыңар мүмкүн депчи. Биринчи келгенде эле студенттер эмнеден башташат? Өзү кафедранын негизги максаты эмне? Химия жана химиялык технологиялар кафедрасы табигый илимдер жана табигый илимий билим берүү программалары боюнча бакалавр жана магистр адистиктерин даярдап чыгарат. Бул адистиктер негизинен химиктер деп айтсак да болот. Химиктер бул бизден даярдалып чыккан химиктер түрдүү кесип нээлери болот десек болот. Мисалы үчүн ошол иштөө багыттары, мисалы үчүн химик инженер деп айтабыз, табигый илимдер боюнча даярдалып чыккан адистер. Булар түрдүү лабораторияларда, анализ кылуучу лабораторияларда, санэпстанцияда, криминалистикалык экспертиза бөлүмдөрүндө иштей алышат. Анан экинчи багытыбыздагы бакалавр жана магистрлерибиз булар табигый илимий билим берүү программасы боюнча даярдалган адистерибиз.
мектептерде мындайча айтканда мугалим болуп иштешет. Бул пайда болот, туман пайда болот. Мына химияда жасалма туманда деп коет. Бул кычкылдануу калыбына келүү реакциянын түрүнө дагы кирет. Анан сүрүп чыгаруу же орун алмашуу сүрүп чыгаруу реакциясынын түрүнө дагы кирет. Мына азыр кагазды салдык. Ага азыр металдык натрийден кошобуз. Бир аз алысыраак туруш керек, бул чачырайт. От болуп чачырайт десе? Азыр от болуп күйөт үстүнө. Азыр реакция жүрүп атат. Мына кагаздын үстү от күйүп атат. Кагаз күйбөйт бирок. Мына достор, көрдүңүздөр, биз азыр химиялык тажрыйбаларды жасап көрдүк. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге факультетте кандай адистиктер даярдап чыгараларын жана кандай сапатта шарттарда окутууларын көрсөттүк. Эгерде мен сиздердин сурооңуздарга жооп бере алган болсом, мен өз максатыма жеттим. Программаны алып барган мен Айпер Мамытбекова. Кийинки факультетте көрүшкөнчө аман туруңуздар. Гарвард университети АКШдагы жана бүткүл дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттердин бири. Учурда 21 миңден ашуун студент билим алат. Кембриджде жайгашкан Гарвард университети эң акыркы технологиялар менен жабдылган жана 2000 гектардан ашуун чоң кампусу менен мактаналат. Ал эми Кыргызстандагы эң алдыңкы университеттердин бири бул Ош мамлекеттик университети. Ошму чоң статуска дал ушул университетте эмне жаңылыктар болуп жаткандыгы тууралуу кийинки көрсөтүүдө. Ошмонун жамааты 15 ноябрда Ош улуттук драма театрында илим жана мугалимдер күнүн салтанаттуу белгиледи. Ошмонун дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун ординаторлору арасында спартакиада өткөрүлдү. Кубат бей спектаклинде Ошмонун студенти башкы каармандын образын жаратты. Кино академиянын командасы Арт Лигада биринчи. Ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырууну баштайм. Аны мен Айгерим Сталбек кызы алып барам. Амансыздарбы? Ошмонун жамааты 15 ноябрда Ош улуттук драма театрында илим жана мугалимдер күнүн салтанаттуу белгиледи. Окуу жайдын кесиптик бирлиги тарабынан уюштурулган майрамдык кече мугалим билим ачкычы, профсоюз эмгек сакчысы деп аталып, концерттик программа менен коштолду. Майрамдык иш-чаранын алкагында университетте үзүрлүү эмгектенип жаткан окутуучуларга ардак грамота, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Салтанаттын жүрүшүндө ардактуу кесип ээлерине окуу жайдын кесиптик бирлигинин төрагасы Абсамат Саттаровдун жетекчилигинде факультеттин, колледждердин, структуралардын профбюро төрагалары, турайымдары ыр күлкү тартуулашты. Мугалим билим ачкычы, профсоюз эмгек сакчысы аталышындагы кече Ош улуттук драма театрында Ош мамлекеттик университетинин жамааты жана студенттердин катышуусунда өттү. Салтанатты университеттин ректору Кудайберди Кожобеков ачып куттуктады. Илимпоз, устаттар, кесиптештер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин жана илим күнү менен ак тилимден куттуктаймын. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 10 ноябрь илим күнү Кыргызстанда 2002 жылдан тарта белгиленип, туруктуу коомду түзүүдө илимдин жана илимпоздордун ролуна зор маани берүү максатын көздөйт. Майрамдык кече илим жана мугалимдер күнүнө карата уюштурулду. Университетте өзүрлүү эмгектенип жаткан профессордук окутуучулук курамдын бир тобуна билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн мыктысы, илимдин мыктысы төш белгилери, ардак грамотасы, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси, санариптик өнүктүрүү министрлигинин, Ош шаардык мэриясынын, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Ош мунун жана бириккен профсоюздар уюмунун ардак
ардак грамоталары жана окуу жайдын өзүнүн ошмунун эмгек сиңирген ишмери төш белгиси, ардак грамотасы, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Биздин Ош мамлекеттик университетинде өткөн жылы бизге Ош мамлекеттик университетинде тарбия иштери боюнча декандын орун басарлары, директордун орун басарлары бизге эстафета катары тапшырган. Анан ошону биз Ош мамлекеттик университетинин правкомдун төрайымдары бүгүн биз ошо эстафетаны өткөрүп атабыз. Буюрса биз азыр өзүбүз аягында бул эстафетаны Ош мамлекеттик университетинин факультеттердин декандарына жана колледждердин директорлоруна тапшыралы деп атабыз. Муну биз бир четте университеттеги баягы сталпка айландырсакпы деген ниетибиз бар. Бул чыныгы артисттер эмес, баягы педагогдор, мугалимдер өздөрүнүн баягы өнөрүн көрсөтүп, ырдаганга, бийлегенге бир шанс түзүп атат. Салтанаттын жүрүшүндө илим күнүнө карата 2021-2022 жылдарында жарык көргөн эмгектер үчүн өткөрүлгөн мыкты окуу жана илимий эмгек конкурсунун жеңүүчүлөрүнө диплом, сертификат жана акчалай сыйлыктар берилди. Ошондой эле илим күнүнө карата кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргогон окутуучуларга дипломдор тапшырылды. Ошондой эле илимий жетишкендиктер аттуу көргөзмөнүн жыйынтыгы чыгарылып, мыкты инновациялык долбоор, мыкты ойлоп табуучулук, мыкты кыргыз тилинде даярдалган окуу китептеринин топтому номинацияларынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Негизги мазмуну ушу болуп аткан ошмунун ичиндеги окуяларды ушу концертибизден чагылдыра алдык деп эсептейм. Ошону билдирип, анан мугалимдердин кичине болсо да көңүлүн ачып, өзүбүздүн кылган эмгектерибизди да кичине жарыялап кеткенге аракет кылдык. Пирожки да келет, кофе да келет, манты да келет. Бирок мага айтып койчу, теманы сиздин тандооңуз менен өтүп берейинби же өзүмөн өтө берейинби? Мен сизди тандадым, мен теманы сиз тандаңызчы. Азыр дипломаттын окуп келгендерин ичип турсаңыз, мен теманы тандап даярданып келе калам. Университеттин структураларындагы кесиптик бирликтин төрага төрайымдарынын аткаруусунда концерттик программа орун алып, жааматка позитив тартуулашты. Негизинен бүгүнкү концерттик программа мага аябай жакты, анткени дегенде ал жерде мугалимдин турмушу, бүгүнкү окуу программасына киргизилген жаңылыктар жөнүндө бардык турмуш деталдуу түрдө чагылдырылыптыр. Концерттик программага атайын артисттер жана башка ошол чыгармачыл тармактын өкүлдөрү эмес, биздин окутуучулар тарабынан мыкты профессионалдуу деңгээлде даярдалганын көрө алдык, анан жакшы позитивдүү маанай тартуулай алды деп айта алам. Жаннат Салкарбек кызы Нурсултан Бакай уулу Жолдошбек Шермаматов ошмо жаңылыктары. Он 17 ноябрь эл аралык студенттер күнүнө карата Ошму жаштары сергек жашоо үчүн бир айлыктын алкагында Ошмунун дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун ординаторлору арасында спартакиада өткөрүлдү. Мелдеш спорттун волейбол, кичи футбол жана шахмат түрлөрү боюнча уюштурулду. Максаты ординаторлорду сергек жашоого үндөө, дине тарбия жана спортту пропагандалоо, ординаторлордун ортосунда достук мамилелерди жана ынтымакты арттыруу. Жыйынтыгында жалпы командалык эсепте спорттун 3 түрү боюнча эң көп упайды стоматология адистиги топтоп жеңүүчү аталды. Биздин борбордо 4 бөлүм бар. Хирургиялык адистиктер, терапиялык адистиктер, жаш балдар адистиктер жана стоматология адистиктер бөлүмүнүн арасында ушу ординаторлор менен волейбол оюну, футбол оюну жана шахмат оюну боюнча жарыш болуп атат. Спорт
Ливерпуль ден соолуктун булагы дегендей биз медицина кызматкерлеринен түзүлгөн. Ош мамлекеттик университетинин дипломдон кийинки медициналык билимдери борбор жылда биз ординаторлордун ортосунда ушундай мелдешти өткөрүп келебиз. Былтыр мелдеш эки түрдө өтсө, футбол менен волейбол. Быйыл шахмат дагы кошулду. Волейбол кыздар, волейбол балдар, футбол жигиттер жана шахмат боюнча болот. Биздин бирден бир максатыбыз биздин ординаторлорубузга ординаторлордун ден соолугуна кам көрүү, аларды билимдикке чакыруу, ынтымакчылыкка чакыруу жана ошондой эле спортту даңазалоо. Кубат бей спектаклинде Ош мунун студенти башкы каармандын образын жаратты. 14 ноябрда Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында кыргыз тарыхынын 18-чи кылымдагы орчундуу окуялары чагылдырылган Кубат бей спектакли коюлду. Анда башкы каарман Кубат бейдин ролун Ош мунун кино академиясынын студенти Самат Акбарали уулу жаратты. Ал эми кино академиянын студенти Адилет Ибраимов абыкенин, окутуучулар Кутман Шашентеген Эрдене бейдин устанын ролун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эшенкул Боронбаев аткарды. Спектакльде кыргыз эл артисти режиссер Талант Апыев койду. Кыргыз эл жазуучусу Жетимишевдин Кубат бей драмасында 18-чи кылымда жашап өткөн Кошчу уруусунан чыккан Кубат бейдин Жуңгар хандыгынын баскынчылыгына каршы жүргүзгөн күрөшү жөнүндө баяндалат. Кубат бей теги жагынан жалпы кыргыздын беги жана баатыры болгон. Ошондой эле ал Фергана жана Кашкар өрөөндөрүндө кыргыз элинин биримдигин чыңдаган, Залкар мамлекеттик ишмер катары тарыхта калган. Тарыхый драманы көргөнү окуу жайдын факультет, колледждеринен окутуучулар, студенттер, мектеп окуучулары барышты. Тарыхтын негизги миссиясы өткөн тарыхый окуяларды, инсандарды окуп үйрөнүп, андан сабак алып, келечекке туура кадам таштоо болуп саналат. Мындай спектакльдер жаштардын мекенчилик сезимин козгоп, кыргыз элинин тарыхында өзгөчө орду бар Кубат бей боюнча маалымат алууга шарт түзөт. Кино академиянын командасы Арт Лигада биринчи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер маркум Марат Жанталиевдин жаркын элесине арналган өнөрпоздордун республикалык волейбол боюнча Сүймөнкул Чокморов 7-чи Арт Лига турнирине Ош мунун кино академиясынын студенттеринен куралган команда катышты. Турнирде жалпы 8 команда биринчилик үчүн таймашкан. Жыйынтыгында кино академиянын командасы биринчи орунду алып, кубок, диплом, акчалай сыйлыкка ээ болушту. Учурда Ош мунун кино академиясында 50дөн ашуун студент окуйт. Алар сценарий жазуу, актёрдук чеберчилик, режиссердук жана оператордук иш боюнча билим алат. Буга чейин кино академиянын студенттери окутуучулары менен биргеликте 2 кыска метраждуу кино тартып, 4 спектакль даярдап сахнага алып чыккан. Бир нече сынактарга катышып, байгөлүү орундарды алып келүүдө. Пайдалуу аракет векторы программасынын алкагында 17 ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө карата Ош мунун жатаканалары арасында күз берекеси аттуу кароо сынагы уюштурулду. Майрамдык кече окуу жайдын Таланттар академиясынын өргүүлөрү, МИД факультетинин автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар кафедрасынын кызыктуу оюндары менен коштолуп, студенттерге жагымдуу маанай тартууланды. Кароо сынактын жыйынтыгында биринчи орунду ээлеген 5-чи жатакананын командасына 5000 сом, экинчи орунду ээлеген 4Б жатаканасынын командасына 4000 сом, 3-чү орунду ээлеген 4А жатаканасынын командасына 3000 сом, калган активдүү катышкан жатаканалар 2000 сомдон акчалай сыйлыкка ээ болушту. Иш-чара окуу жайдын аялдар кеңеши жана жатаканалар боюнча координатор тарабынан өткөрүлдү. Сиздер Ош мамлекеттик университетинде бир жума ичинде болуп жаткан маалыматтар менен тааныштыңыздар. Аны алып барган Айгерим Сталбек кызы болдум. Саламатта туруңуздар. Сөзсүз эле баарынан озуп мыкты болуу керек эмес. Башкысы кечегиден бүгүн мыкты болсоң, бул да чоң ийгилик. Мына ушундай сөздөр менен биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө, сиздер менен мен Мерим Айтмаматова болдум. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө, аман.